айдатып келдим. Акчасын мен берем. Менин атым анекдот эмес. Махаббат. Махаббат. Чайник. Жоголчулары. Театр Тасма жаатында өзүнүн орду бар белгилүү актриса, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Айтматов Бакен Кыдыкеев атындагы эл аралык сыйлыктын ээси. Мамлекеттик даңк медалынын ээси Кыргыздын таланттуу кыздарынын бири Шайыргүл Касмалиева биздин бүгүнкү каарманыбыз. Театр бала чактан бери мага сиңип калган жай. Анын үстүнө артисттердин жашоосунда өмүрүнүн көбү ошо театрда өтөт да. Үйүндө аз убактысы өтсө, көбү театрда. Репетиция, жаңы спектакль, кечкисин спектакль, күндүз спектакль, гастроль дегендер ал кезде илгери аябай көп болор эле. Кичинесинен эле театр сахнага аралашып, өз өмүрүн театрга, киного арнаган адамдардын бири. Азыр эсиме түшүп атат, кошокчу кино тасмасын тартып атканда Сейнеп музоону сарайдан алып чыгып, анан тияка баягы чөп жей турган ары жакка алып барып казыкка кое турган жерге даярдап музоону айдап чыккан жери бар. Анан жиби дагы баягы арканы дагы узунураак болчу, ошону менен чаап мынтип айдап чыксам эле бир маалда таттырактап эле музоо мени ала качса боло, кое бербей жанталашып кетип баратам да, анан бутума тийбей калды дагы, кулап калчудай сезилгенде анан кое берип жибердим да. Ошондо өжөрлүгүм ошо короодон ал музоо чыгып, тигил забордун тушунан буруп, анан ылдыйт эметсе ошого чейин кое бербей аябай таттырактап, эгер жыгылсам сүйрөп эле кетмек. Жыгылып калам деп коркуп, анан кое берип жиберген кезим болгон да. Ар бир күндү, убакытты теке кетирбей пландап, кумурскада эмгекчилиги мына ушул жемишти бергенин айтат. Ошол эле учурда айрым пландар ишке ашпай калган учурда өзүн алаксытып, көп учурда жалгыз тынчтыкты сүйүп, алыс жерлерге да кетип калууну жактырат экен. Жашоодогу ураным алга жана алга жана алга. Анткени адам баласынын башынан аябай көп нерсе өтөт. Ушунчалык катуу кыйынчылыктар болот, кулайсың, жыгыласың, ызааланасың көп нерсеге. Аткарайын, жазайын деген ишиң оңунан чыкпай калганда абдан чоң түйшүктөргө батып буйдаласың. Ошол учурда колуңду түшүрүп, эч нерсе кылганга күчүң келбей, энергияңдын баары бир жакка кетип калгандай болуп, шаабайың сууйт да. Ошондой учурда адам өзүн өзү күүлөп, адам өзүнө өзү күч берип, кайрат бергенге муктаж болот. Эч ким келбейт сага жардамга. Өзүңө өзүң жардам бересиң. Сууга чөгүп аткан киши өзүнө өзү жардам бербесе чөгүп кетет. Ошол сыяктуу ошондой шарттарга келип калганда дайыма айтам, сен күчтүүсүң, белиңди бек булгундагы, ооба бүгүнкү ишиң болбой калды. Эртең башка күн башталат, жаңы күн башталат. Ошондо сен дагы жеңишке жетишесиң деп туруп кайрат берем да. Демек, жыгылгын, тургун, кайра чуркагын деген девиз. Учурда өзүнүн тажрыйбасын жаш өспүрүмдөрдөн баштап актёрдук чеберчиликти өздөштүрүү жаатында тажрыйбасын бөлүшүп келет. Ошол эле учурда балдар менен иштөө кызыктуу экенин белгилейт. Биринчи жолу кичинекей балдар кыздар менен иштеп, өзүмө дагы абдан жагып калды. Кудай буйрса, мындан кийин ушундай мектеп окуучулары менен көбүрөөк иштейм. Өзүм дагы группа топтогондо ушул курактагы кыздар балдар менен иштешем деген чечимге келдим. Ооруп, сыркоолоп, кыйналып атсам дагы сабакка келип булар менен иштей баштаганда көңүлүм ушунчалык көтөрүлүп, ооруганымды да унутуп, булар менен кошо бала болуп ойноп кетем. Один шваня в сторонке стоял, а вдруг Коля подошел и спросил: а почему ты не ешь? Завтра потерял, тихо сказала. Жалгыз бой өстүргөн жалгыз кызы ал үчүн жашоодо баары. Өзүнүн башка турмушу болсо да, кыйын күндөрдө да, бактылуу күндөрдө да жанында экенине сүйүнүп, ага тирек болуп, узак өмүр сүрүү башкы тилеги. Элдин баары эле билет менин жалгыз бой айым экенимди. Үй-бүлө боюнча эгерде суроо бергим келип атса, кызым бар, жана 2 уул неберем бар. Кызым өз үй-бүлөсү менен, бала чакасы менен өзүнүн жакшы көргөн кесибин аркалап иштеп аткан кези. Неберелерим сагынганда келип калышат, же мен сагынганда мен барып калам. Негизи өзүмдү бактылуу айыммын деп эсептейм. Анткени менин чачпагымды кошо көтөрүшүп, ички дүйнөмдөгү бурганак бороон чапкындарга күбө болуп, кези келгенде жан дүйнөнө тынчтыкты чакырып,
оорумду көтөрүшкөн апам, кызым экөө эки жагымда ушунчалык кубат берип турушат. Андан тышкары атанын ролун да ойноп, бир туугандын ролун да ойноп, кызым үчүн ата катары жүргөн бир тууган иним Бакыт, асказоом, тирөөчүлүгүм, бир өзгөчө адам. Меники башымдан өтүп аткан окуя созулганы көбүрөөк болуп баратат, бирок ошого карабай тирүүлүктү баалап, ар бир күндөгү саат, мүнөт, секундтарды баалап, жакшы маанайды өзүм чакырып, кубаныч, кубат, кандайдыр бир шаттыктын баардыгын өзүмө чакырып, өзүмдүн жан дүйнөмө күч кубат кылып келе жатам дагы. Ошол башыман өтүп аткан кыйынчылык менен катуу кармашып күрөшүп атам. Ар бир күн сайын кээде мен жеңилип, ал жеңип, кээде мен жеңип, ал жеңилип өмүрүм өтүп атат азыр. Бирок билем, карарган булуттун аркасында агарган күн турат, кызарган күн турат, жарык нур турат дегендей, бул убакыт дагы башыман өтүп кетет. Балким азыр теле көрүүчүлөр угуп атса, эмне болду экен деп атышса керек. Жакындарым бар, бул шартымды азыр көрүп билип күбө болуп атышкан. Анан ар бир эле өнөрпоз адамдын бактысы бул эли бар, элине кызмат кылат, элинен ак бата алат. Ошон үчүн элим аман болсун, элимдин ак батасына ээ боло тургандай болуп, мен дагы өнөрүмдү тартуулап аманчылыкта бололу. Ал үчүн кыргыз кыздары Эң негизгиси ушу биз кыз балдарыбызды жакшы тарбиялашыбыз керек. Менин суктанганым, сүйүнгөнүм, азыр туштаралымды караба, чырайлуу, жакшынакай кыздар көп. Таланттуулар андан көп. Ошондуктан мен сыймыктанам. Элим менен, өзгөчө аял заты кыздар менен сыймыктанам. Айпери Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай программасы үчүн.